Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин өлкөнүн көз карандысыздыгынын күнү менен куттуктады. Биздин өлкөлөр ортосундагы мамилелер стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык духунда өнүгүп жатат. Ар түрдүү тармактагы эки тараптуу кызматташуу Евразес, ЖКК, КМШ, ШКУ жана башка көп тараптуу түзүмдөрдүн алкагындагы кызматташуу жакшы натыйжа берүүдө. Биргелешкен күч аракеттер менен биз дос элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн аймактык коопсуздукту жана стабилдүүлүктү чыңдоо максатында өз ара пайдалуу орус-кыргыз мамилелеринин бардык комплексин мындан ары кеңейтүүнү камсыздайбыз деп ишенем, деп айтылат куттуктоодо. Андан соң Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровду жана Кыргыз элин өлкөнүн көз карандысыздыгынын күнү менен куттуктады. Эгемендүү өнүгүү жылдарында Кыргызстан мамлекеттик курулушта, саясий жана социалдык экономикалык жаңыланууда, ошондой эле өлкөнүн эл аралык аренадагы беделин жогорулатууда зор натыйжаларга жетишип, маанилүү кайра куруларды башынан өткөрдү. Сиздин күчтүү жетекчилигиңиздин астында Кыргыз эли мындан аркы өсүүсүнө камсыз заманбап жана гүлдөп өнүккөн мамлекетти куруу боюнча бийик максаттарды жана милдеттерин ийгиликтүү ишке ашыраарына шек жок. Эки элдин ортосундагы жетишкендиктери менен чын жүрөктөн кубантат жана биздин достук, ынак коңшулук жана өз ара колдоо байланыштарыбызды мындан ары чыңдоого өзгөчө маани берет деп айтылат куттуктоодо. Майрамды утурлай Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев президент Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Анда өлкөдө туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылууга жана калктын бакубаттуулугун мындан ары жогорулатууга багытталган системалуу жана комплекстүү реформалар жүргүзүлүп жатканын баса белгилеп, жана Садыр Жапаровго чын ден соолук, үй-бүлөлүк бакыт жана жооптуу мамлекеттик ишмердигине жаңы ийгиликтерди, ал эми достук мамиледеги Кыргызстан элине бакубатчылык жана ар дайым өнүгүүнү каалады. Ошондой эле Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин өлкөнүн көз карандысыздык күнү менен куттуктады. Биргелешкен күч аракеттер менен биз бардык потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрдү толук ишке ашыра алабыз жана өлкөлөрүбүздүн тынч жана бакубаттуу келечеги үчүн алдыга коюлган позитивдүү максаттарга жете алабыз деп ишенем, деп айтылат куттуктоо текстинде. Ошондой эле Эмомали Рахмон Садыр Жапаровго ден соолук, бакубат таалай жана мамлекеттик ишмердигинде ийгилик ал эми дос Кыргызстан элине тынчтык жана мындан аркы прогрессти каалады. Мындан тышкары Түркменистан президенти Сердар Бердимухамедов Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин өлкөнүн көз карандысыздык күнү менен куттуктады. Сердар Бердимухамедов Садыр Жапаровго чын ден соолук, бакыт таалай жана бакубатчылык, ал эми бир тууган Кыргызстан элине тынчтык, мындан аркы прогресс жана гүлдөп өнүгүүнү каалады. Бул майрамды утурлай Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин өлкөнүн көз карандысыздык күнү менен куттуктады. Өзүмдүн атымдан жана Азербайжан элинин атынан сизди жана сиздин элиңизди Кыргыз Республикасынын улуттук майрамы эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм, деп айтылат куттуктоо текстинде. Кыргызстандын көз карандысыздык күнү менен Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенко президент Садыр Жапаровду жана Кыргыз элин куттуктады. Туркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин өлкөнүн көз карандысыздык күнү менен куттуктады. Дос жана бир тууган Кыргызстандын эгемендүүлүгүн биринчилерден болуп тааныган өлкө катары акыркы 30 жыл аралыгында Кыргызстандын ар бир тармактагы жетишкендиктерине кубануу жана сыймыктануу менен көз салып келе жатабыз. Биз алдыдагы мезгилде жалпы кызыкчылыктарыбыздын негизинде биргелешкен салымыбыз менен жалпы тил, маданият жана тарыхый байланыштан кубат алган стратегиялык деңгээлдеги мамилелерибизди жана кызматташтыгыбызды мындан ары да өнүктүрүүгө жана тереңдетүүгө чечкиндүүбүз, деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Ошондой эле Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин өлкөнүн көз карандысыздык күнү менен куттуктады. Мен Кытай-Кыргыз мамилелерин өнүктүрүүгө чоң көңүл бурам жана эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелердин 30 жылдыгынын негизинде сиздер менен эки өлкөнүн элдеринин жыргалчылыгы үчүн Кытай-Кыргыз мамилелерин ар тараптуу өнүктөштүгүн жаңы деңгээлге көтөрүүгө биргелешкен күч аракеттерди жумшоого даярмын. Дос Кыргызстанга гүлдөп өнүгүү жана күч кубат, ал эми анын элине бакыт жана бакубатчылык каалайм, деп айтылат куттуктоо катында. Куттуктоо катты Сауд Арабиянын королу
Сальман бин Абдулазиз Аль Саудтан дагы келди. Анда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин өлкөнүн көз карандысыздыгы күнү менен куттуктап, өлкөңүздүн эгемендүүлүк күнүнө карата биз сизге улуу, мартабалуу, чын жүрөктөн куттуктоолорубузду жана чын ден соолук жана бакыт ал эми Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жана бир тууган элине мындан аркы гүлдөп өнүгүүнү каалаганыбызга кубанычтабыз, деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Андан соң Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джозеф Байден Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин өлкөнүн көз карандысыздыгынын күнү менен куттуктады. Америка элинин атынан Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Америка Кошмо Штаттары менен Кыргыз Республикасы биргелешип көп нерсеге жетишти. Бирок мен биздин эң сонун күндөрүбүз али алдыда деп ишенем. Ушул татаал мезгилде эки тараптуу байланыштарды кеңейтүү жана өнөктөштүктү бекемдөө биздин өлкөлөр Борбордук Азия жана бүткүл дүйнө үчүн чоң мааниге ээ. Америка Кошмо Штаттары менен Кыргыз Республикасын жакындатууга болгон аракетиңиз үчүн ыраазычылык билдирем жана алдыдагы жалпы жемиштүү кызматташууну чыдамсыздык менен күтөм, деп айтылат куттуктоосунда.